Мына Рыскелди Момлеков иним айтып атпайбы? Өкмөт түкүрүктөй депчи. А бирок парламентти карасаң бир тобу чимкириктей да. Жанагы кички баланын мурдунан салаңдап калат го, жерге түшпөй, жары кетпей. Асылбек тартып ал десе тартып алат. Чимкир десе чимкирет деген болуп калды. Бул аягында айткам сөз сага тиет Сооронбайды. Көрүп атасыңар, аягында жаманаттуу Сооронбай Жээнбеков болуп атат. Мен ага жарым тартып айткамын да, анткени душман сүйгүсүп айтат, дос үйгүсүп айтат деп ушуну айткам. Үчүнчү нерсе айткам, могу ТЭЦтеги авария деп Сапар Исаковду күнөөлөп салбадыбы? Жээнбековдор парламенттеги бир депутаттар фамилиясына чейин атап мына сот бүткөнү калды авария боюнча. ТЭЦтин авариясына ким күнөөлүү? Чындыгында айтып атпаймынбы? Азыр ТЭЦтин эки бөлүгү бар. Эски ТЭЦ, жаңы ТЭЦ. Авария ТЭЦтин эски бөлүгүндө болгондо. ТЭЦтин эски бөлүгүн ремонттоо үчүн 2016 жылы 2017 жылы 880 миллион сом бөлүнгөн. 880 миллион сом бөлүнүп, ошо эски ТЭЦтин терезеси, айнектери ордуна коюлуп. Азыр соттон айтып атпайбы, ошо айнектер болуп, цехтерди жылыта албай, мангалдарды жактык, баары бир датчиктер үшүп калды, авария болду. Ошол кечте 2 жыл премьер-министр Сооронбай Жээнбеков болбоду беле? А эмнеге түрмөдө Сапар Исаков отурат? Ошонун баарын уккандын ордунда мына Сооронбай Жээнбеков тескери кылбады. Сапар Исаковду каматтырды. Ага кошуп Кубан Кулматовдорду каматтырды. Эмнеге? Анткени караса бу Жээнбековдор 10 жылы Райым менен жаман болчу, бирок 11 жылдан баштап жытташып калган кенде. Райым миллионунун аркасында 11 жылдан баштап губернатор Жээнбеков, депутат Асылбек Жээнбеков, анан кийин спикер Асылбек Жээнбеков, анан кийин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, эми президент Сооронбай Жээнбеков турат. Кимдин заманы? Райымдердин заманы. Мына эгерде Кубан Кулматов таможняны азырга чейин жетектесе, ал мага ачык эле айткан. Мен айттым, Кубан, сен убагында 3 жылдын ичинде, Сапар Исаков отурган 3 жылдын ичинде таможня чогулткан акчаны 3 эсе көбөйттүң депчи. Ушу элге жардам болсун. Мына жаш премьер-министрге жардам болсун. Ошентип көбөйтүп бер десем, мага Кулматов айткан 3 эсе көбөйтпөсөм дагы, бирок ошого жакын көбөйтүп берем деген да. Анан кийин мына Кыргыз мамлекетинин кирешесинин 40%-на чейин таможня берет. Ошо 40%-ын мисалы 80% кылып койсо, 2 эсе көбөйтүп Кубан Кулматов менен Сапар Исаков кимге жаман болмок? Райым Матраимов менен Жээнбековдордун кланына жаман болмок. Анткени Кулматов келгенде билесиңер, ошол эле Ош таможнясында бир күндө 10 эсе көбөйгөн сборлор. Бир күндө 10 эсе. Мейли, мына өткөн 1,5 жылдын ичинде 10 эсе көбөйбөй, 1,5 эсе, 2 эсе көбөйсүн. Канча акча келмек бюджетке? Эми болсо Сооронбайдын Асылбектин досуна тийгенден коркушуп бир кланда. Мына мен уктум, Дордойдо Ростамошка тарифин $1.30 $3 кылып коюптур. Бул чындыгында абдан жаман нерсе да. Мен муну жакшы билем. Анткени эгерде сен $1 $3 кылсаң, Кыргызстанга, Ростамошка ким келет анда? Казакстанга барат да. Бул тескерисинче болот да. Тарифти көбөйтүп, штрафты чоңойтуп, бюджетти толтурбай эле уурларды ордуна коюлат. Чогулдабай. Анан дагы бир калыстыкты айтайын да, мына көрүп атам, айылдыктар отурат. Эгерде
Albek İbrahimov'un Çinli günөөsü bar bolsa da birle sıra vereyim. Anda emne Albek İbrahimov'un tarpiyada tura mesaptı dep turup, Kuvan Kulmatov'un mektepti tura mesal dep şu iki işte bir biriktiriyor atattı. Tarpiyada kayda, mektep kayda. Mınday sotko, mınday birlikte kim işini? Hiç kim işenmedi. Şonduktan mınday da beni kayırganım başkaça bir memlekette ötkürdüm öyle. Göçmenler oyundu, Kırgız dep, Kırgız jaranыбыз dep başın götürüp kaldılar Kırgızlar. Bana tarihçılığı, imandılıkçılığı dep bitirip attım öyle. Eğmi olsa bana imandılıktın orunda memleketlik ideoloji katarı satkınçılıktı kılıp. Sen satsan jakşısın da, satmasan kamayız. Canındakiler karaglar, satkındarın zamanı geliyor. Bu kanday şumduk. Komşu memleketler gülüp atat. Biz kaygırıp atarız. Biroq barыңardan kechirim so'rayman. Ömür boyu üy-бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тышын эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай üy-бүлөнү колдоп жүрүп, бийликке алып келгеним үчүн Кыргыз элинен кечирим сурайм. Бирок мындай да, мен өз катамды дайыма оңдойм. Кудай буйруса баш аман болсо ушундай чындыкты дайыма айтам. Анын үстүнө булар ойлоп атат да, мына эптеп Атамбаевди жоготсок, же саясаттар, мына Жапаровго окшогон акылмандар мыйзам жазып берип атат. Же такыр эле жок кылсак, анан тынчыбыз деп, андай болбойт. Ой, Кыргыз эли башка. Атамбаевди керек болсо өлтүрүп салсаңар дагы ордуна 100 000 деген Атамбаевдер чыгат. Анан көрүп атасыздар, мына Орукта чек-араны ситуацияны караган эч ким жок да. Эмнеге мындай? Мына иши башка да, башка иш менен элек. Ким каршы сүйлөп атат? Ким Атамбаевди колдоп атат? Ой, кылар ишиңер жок болсо, ошонун баарын топтоп туруп, офицерлер бар экен. КНБ, МВДнын ошол офицерин топтоп туруп, чек-арага жөнөткүрөт. Чек-арага турсун. Анан мындай кайгырасың да, силердин башка кылар ишиңер жокпу? Башка кылар ишиңер жок. Чек-арада акыбал унутуп койдуңар. Мына дыйкандарыбыз картошкасын, чесногун, фасолун сата албай калды. Мына комшу менен сорумуз деп атабыздар, картошка менен этке чейин өткөрүп атат. Анткени алар да ойлоп атат да, бул кимди жыргатат депчи. Бул кимди жыргатат, буга ким ишенет деп атат да. Сүйлөшүүлөрдү кантип өткөрөт бул бийлик? Башка эл бешчилар ишенеби? Жоруктарын билет да. Уят бул нерсе, уят. Ошондуктан мындай да бир нерсе айткан эмесмин бир жыл мурун. Ушул жерден айтар заманы келди. 29 мартта Сооронбай Жээнбеков мага үйгө келген. Дастарканга отурганбыз. Коньяк менен аракты ичип. Мен коньякты ичип коем. Кытайдан алып келген рюмкам бар, 10 грамм. Сооронбай агын ичет. Калп десе күбөлөрүм бар да керек болсун. Раядан баштап бир топ бар да. Анан кийин мындай да 4 сааттан ашык сүйлөштүк. Анан менден суранды, ушуларды Аршылбекти, Райымды, Сапарды съездден айтпады. Мен айттым, Сооронбай, мен мына декабрден бери, мен ноябрдын аягында гана билдим да. Райым ким экенин, шайлоого акча ким берген экенин Сооронбайды. Анан мен айттым, Сооронбай, сен мени канча жолу сүйлөштүк? 10 чакты жолу сүйлөштүк, укпай атасың дедим. Мен муну жок дегенде дос катары айтпасам, мүмкүн ошондо калсын дедим да. Анан айттым, жок дагы эле андай эместигинде деп туруп алды. Райымына болушуп, Арсылбекке болушуп, анан ошондо айткам, Сооронбай, соке дечимден да, соке.
Seni karab Bakiyev'ti görüp jatam dedi. Seni karab Bakiyev'ti görüp jatam dedi. Mına bir yıl murun aytkan söz al da çındık bolup çıktı. Oşon üçün kechirim suradım, antkeni Bakiyev kandayga чейин барганын билесиңер. Албетте азыр мамлекет башка, эл башка. Ошо эле күч органдары Сооронбай менен Асылбек үчүн, Райым миллион үчүн өз элин атканга барбайт деп ишенем. Анан кийин бүгүн да ушу Сооронбай Жээнбековго кайрылгым келет. Эми бир жыл мурун Кудай дос катары эмес, дос катары кайрылбайм, анткени Кудай баарыбызды мындай достордон сактасын, Кудай сактасын. Экс-президент катары кайрылат элем. Өмүр бою үй бүлөлүк, авторитардык, кландык режимдерге каршы чыккан адам катары кайрылгым келип атат. Сооронбай Жээнбеков, сен ушу жалаңгана партияны бөлүп, жайкөлөп отоону бөлгөн жоксуң. Сен элибизди бөлүп атасың. Мен сени атайлап оштон алып келгем кара кулжадан. Түндүк түштүк болбосун, эл бир болсун деп. Сен элибизге чоң жарака жасап баштадың. Элди бөлүп баштадың. Мына Кур'ан окуганга чейин кирип баштады көрүп атабыз. Токто. Кеч боло электе токто. Анткени эл деген бул сел. Эл чыдайт. Дагы канчарын чыдарын билбейм. Бирок эл бир күнү койгонсо эл селдей болот. Эч ким токтото албайт. Эч ким токтото албайт. Биз аны көргөнбүз. Биз аны көргөнбүз. Ошондуктан мына Кыргызстанда жасай турган иш абдан көп. Мына дагы бир провокаторлор келип атат. Мына Асылбек менен Райымдын адамдары да. Урматтуу мекендештерим. Урматтуу мекендештерим. Мындай да. Эмне гана кылбасын кыргыз эли дайыма кыргыз эли болуп калат. Анан кийин биз ынтымакты, биримдикти сакташыбыз керек. Бизге бирдиктүү Кыргызстан керек. Бизге эгемендүү Кыргызстан керек. Мурункудай кыргыз эли кор болбосун. Мурункудай Кыргыздын башчылары барып туруп бирөөнүн кашыгына башын тоспосун. Же башка жагын. Анан кийин азыр деле кеч эмес, азыр деле кеч эмес. Мүмкүн мен туура эмес ойлоп атамбы, бирок барган сайын карасам ушу Бакиевдин режимин эскерип баратабыз. Тескерисинче, мына Бакиевдин кезинде дагы жакындарыма бала чакам асылчу эмес, мына өткөн жылдан бери андай иштерде болуп атат. Мындай пластыкты мен керек болсо Бакиевдин заманында көргөн эмесин да ачык айтат.